Кудайым буйрса 2 жылдагы ошо карлар күнүндө башка жактан белгилеп турушубуз керек, бирок бүгүн ушуну Айжан өзү тандап алыптыр, үйдө отургандай эмес экен депчи. Анан бул жерде бакыт айтып атат, мурда деген ресторан болчу дейт. Не деген деди? Дружба деген ресторан экен. Анан Союз учурундагы ресторан, ошо Союз учурундагы жакшы адамдардын, жакшы инсандардын баягы изи калган жер экен. Мен сүйүнүп атам. Анан ушунчалык бүгүн ошо карларды бир эле ошо сөзүбүз менен, тамагыбыз менен Кубай ошо бир жакшы приздерди ала келдик элек, ошо бүт мүчөлөрүбүз билет да, сиздер билесиздер. Анан ошол берип койсок, анан бүгүн ошол эң биринчи өтүштөрдө эле билесиздер, дайыма Кария катары, биздин наставнигибиз катары Айнагүл эженеге баягы ыйгарып коелу деп атабыз. Анткени өзүбүздүн баягы кээ жерде бар го Оскар, анан кийин Ника деген символдор бар эмеспи? Анан ошол сыяктуу ошол символ катары биз ушундай нерсени казанды элеп алдык, казан дегенди койдук. Кудайым буйрса ошол колубузда көп нерселер болуп турса, ушул аркылуу ушул пенсияга чыкса дагы ушул аркылуу пенсияны көбөйтөбүз иши ушундай бир көп нерселерди ойлоп атам, реформалардычы. Ушул символиканы бүгүн 3 адамга тапшырайын деп туруп атам. Бардыгыңыздардын баягы эмгегиңиздерге, бардыгыңыздардын иш аракеттериңиздерге, бардыгыңыздардын жашоо образдарыңыздарга мен бардыгына сар эсеп салдым. Анан жана антип силер канчадасыңар, эмне канчадасыңар деп суруп атканымдын дагы бир немеси бар. Ушуну ошол Айнагүл эжеге тапшырып коюуга уруксат этиңиздер, Ушул анан өзүбүздүн мынакей партиябыздын грамотасы менен, билбегиңиз менен Айнагүл эже. Бул эле эмес. Анан эме? Неме кот кыргызча? Мультик жок, кыргызча. Ичине баарын бышырган нерсе. Казанда эми казан, ичи казан. Ушул өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушул партия кайрадан түптөдүк, кайрадан баардык элдерди чакырдык, кайрадан ушул көп нерселер башыбыздан өттү. Bir üç жолу звонок этип атасыз эжеге. Тартасыз десем, азыркына деп жанында көп элдерде, анан ушул 12 бирлерде да иштеп жүрүптүр ушу Асыл эжечи барчу. Асыл ошондочу. Асылчы. Ошо 12 жарым беле по-моему, Асыл эже рахмат сизге. Ушул эң башында биз бир жерге барганбыз. Ошол жерден гүлүбүз бир жерге додо болбой кеттик. Чыдаганда калып жашап атат да куштар. Чыдабаганда биякта жүрүбүз. Анан ошол жерден адамдын эмгегин баалаш керек. Мен ушул КТЖни чыгып коеюнчу. Биздин 2007 жылкы КТЖ турмуш шартка байланыштуу көп жерде кошулда жүргөн эже болот. Бирок ошол бизден дагы көп эмгек өткөргөн ошо эже бар. Эч жакта жашап атат. Анан ошол эми кол көзүмдөн кете берели. Анан кийинки биздин аябай маңкайып сүрөттөргө жаш түшөт. Качан эрте менен келсем эле бир аял көрүнөт, көзүмө постоянно көрүнөт. Мырза эжем чакырып коелучу, кыздар. Сокон эже жардам бериңиз. Анан кийинки ушул биздин ысык суубузга жүрүп, пикетке чыксак, пикетте жүрүп, ар жерде өзүнүн сөздөрү менен кишинин баарын тандандырып, бул кайсы аял деген Токон эжем чыгып коелучу. Анан ушул жерде эрте менен келсем эле Гүлнара эжем жүрөт. Гүлнара эжем ушул өткөндө бир видео аябай жашынакай түшүптүр. Жөн эле Ханыпия эжем биякта эле калсын.
Çaydagı demde bir et tanatmaya gelip. Tanatmaya gelip. Анан ушул жерден мен аябай чоң благодарность айткым келет. Ушул баардыгыбыздын ортобузда кайда болсо Ритага артасын деп ушул Сапар эке менен мынакей. Өзүңүз билесиңер 10 жылдыкта Сапар эке аябай жакшы менен эсип алдым. Кары кылбайын десем да кылып койдум, эмне кылам? Жок, ол өчүрөтөн бирок кылып калды. Кары кылбай эле коеюн деген карыган деп эсептебейин, эсептелбей эле жат-жаш бойдон жүрө жүрүңүздөр. Калгандары карыган эмес, баардыгы жат-жаш. Карып калсак, кадар калабыз деп коеюн. Эмесе дагы ушунча көп адамдардын баардыгынын аркасына ушунча көп адамдардын тагдырын чечем деп дайыма күн түндүбөй чуркап жүргөн Майрам Шаматовага кол чаап коюңуздар. Спасибо. Спасибо. 2017 жыл биздин жаңы мезгил саясий партиясы үчүн аябай көп жакшы жемиштүү жылдардан болсун деп жаңылбаймын. Анткени март айында ошол 10 жылдан бери күтүп жүргөн сот отурумун, сот чечимин колубузга алдык. Ошол 150 гектар жерибизди тутуп алдык. Экинчи ошол 10 жылдан берки итогун чыгарып июнь айларында партиянын 10 жылдык тоюн өткөрдүк, маракесин өткөрүп алдык. Анда дагы ошол 600 000 киши катышкан, ошондой эле кыргыздын саясатчылары катышкан жакшы мараке болуп өттү. Ошол маракебизди аябай жакшы тосуп алдык. Андан кийин ошол балдардын күнүнө карата 1-июнда дагы ошо кичинекей бөбөктөрүбүзгө жакшы Куурчак театрында жакшы көргөзмөнү уюштурдук. Андан кийин ошол өзүбүздүн ошол комитеттин же болбосо полит советтин чечими менен биздин Айжан деген биздин жараныбыз бар, ошонун кызын баягы күйөөгө узатып Асемин кыргызча кылып өткөрүп алдык. Андан кийин ошол баягы баардык жерде эле гимн өзүнүн символикасы болот экен, коомдун деле жана ошондой эле саясий партиялардын деле. Анан ошол биздин саясий партиянын жаңы мезгил саясий партиясынын гимни деген гимндин ошол быйылкы жылы өзүнүн музыкасын, оонун анан ошондой эле ошо аткаруучуларды тапты деп ойлойм. Ошо Музамандын балдары аябай жогорку деңгээлде, жогорку чыгармачылыкты аткарышып, ошолордун клипи да тартылып бүттү. Андан кийин ошол биздин баягы курамыбыздагы ошо биздин партияга ошо 12 жылдан бери, 11 жылдан бери өздөрүнүн баягы күдүрлүү салымдарын аябай кошуп келаткан карларыбыз бар эле. Ошол карларыбыздын баягы маракесин өткөрүп койдук. Бизде бир 17 карыбыз бар экен. Ошолорго дагы өзүбүздүн сыйлыктарыбызды, белектерибизди берип тапшырдык. 3 карыбыз бар эле. Ошол 3 карыбыз ушул 12 жылдан бери ушу биздин партияны түптөп, ошол биздин партияга өздөрүнүн алгылыктуу салымдарын кошуп келе жатат. Ошол карыларыбыздын дагы бүгүн жакшы майрам болду да карылар үчүн, анткени өзүбүздүн бир символикабыз болгон. Кыргыздар дайыма баягы күн эли дайыма колдоруна алып жүргөн казандын символикасын түзгөн статуяны белек кылып берип койдук да. Анан бүгүн аябай жакшы күн болуп турат. Мен ошол партиябыз кичинекей болсо да өздөрүнүн салымдарын ошо Кыргызстандын 6000 жаранынын бир 0,3 бөлүгүнө болсо дагы өзүбүздүн жарыгыбызды тийгизели деп күдүрлүү иштеп келатат десек жаңылышпаймын. Биз ошо жаңы мезгил партиясында комитеттин мүчөлөрүбүз ошо 12 жылдан бери ошол партияны
аркалап иштеп келатамын. Мына бүгүнкү карылар күнүнө мен ошо партиянын лидерлерине жана ошо жаштардын канаты Айжан Сулаймановага дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мен жалпы Кыргызстандык карыларга ошо мындан ары көп жашап, эч жамандык көрбөй, карылар деген үйдү унутуп, Кудайым буйруп, балдарыбыздын убайын көрүп, нечебирөөбүздүн убайын көрөлү. Аллахым ошо бизди туура жолго салгын деп эсептейм. Эгерде азыр көпчүлүктү карылар үйүнө барып, карылар балдарын жактырбай калса, мындай оорулардан мен ушу жылы мына Кудайым буйрса президентибиз, Аллахым буйруган президентибиз келет. Ошо президентке бир жакшы ыймандуу президент келсе, мындан ары карыларыбыздын өмүрүн узулуп, карылар ыйлабасын жана кор болбосун деп айта алам. Жаштарыбыз биздин жолду жолдоп, адептүү жана көптү көргөн, эстүү жаштардын бири болуп эсептеймин. Ушу карыларды күнүнө жаштар келип бизди эскертип койгонго чоң ыраазымын. Кыргызстандык карылар баарыңызга өмүр жана жакшылык тилейм. Урматтуу биздин партиянын мүчөлөрү, мен силерге аябай чоң ыраазычылык билдирем. Биринчиден ушу мага ишенип, ушу биздин комитеттин төрайымы кылып шайлап бергениңиздер үчүн айрыкча Рита Сулайманова Абдыкадыровнага чоң ыраазычылык, терең ыраазычылык билдирем. Анан сиздердин ушул мага койгон эмгегиңиздерди, ишеничиңиздерди актап кетем деп мен ойлойм. Анан ошо бүгүн мынакей жакшынакай күнү, жакшынакай жерде ушу карылар күнүн белгилеп, ушундай жакшынакай болуп отурабыз. Ушул күнүбүз өзүбүзгө кут болсун. Сиздерге биринчиден ден соолук каалайм, өмүрүңүздөр узун болсун, үй бүлөңүздөрдө бакыт таалай болсун. Ушу балдарыңыздар ыймандуу, акылдуу болуп, ушу балдарыңыздардын урмат сыйын көрүп, төрүндө балпайган, байбай биче болуп жүрүңүздөрдү каалайм. Иштериңиздерге ийгилик каалайм. Мына жакшынакай көп жаңылыктарды күтүп атабыз. Ушул иштерибиздин баары алдыга жүрүп кетип, баарыбыздын тең элдин астында жүздөрүбүз жарык болуп, жакшы маанайда бирге чогуу иштеп келатабыз. Дагы мындан ары дагы ушундай жакшынакай болуп иштей беришибизге мен тилектешмин. Көп тилектерди каалайм. Урматтуу менин партиялаштарым, эжелерим, апаларым, бүгүнкү силердин майрамыңар менен куттуктайм. Силерге чын ден соолук, узун өмүр, жакшылыктарды каалайм. Ар бириңердин үйүңөрдө бакубат карылык болсун. Балдарыңардын маңдайында дайым жакшылыкта болгула. Мына убакыт деген учкан куш экен. 10 жыл мурун мен деле ушул партияда жаштар канатында жүрдүм эле. Мына убакыт бүгүн 45 жашка келип, мен деле улуу жолдун көчүн улап бара жатам.